же болбосо баягы вакцинация деп коебуз. Бул баягы кичинекей жаңы төрөлгөндөн баштап алынат да. Анан ошол баланы ар кандай коркунучтуу инфекциялык оорулардан алдын алуу үчүн же болбосо ооруп калган учурда дагы алар деген татаалдашып коркунучка алып барышы мүмкүн да. Ошолордон сактоо үчүн колдонулуучу пайдаланылуучу эң натыйжалуу ыкма болуп саналат да. Бизде мисалы үчүн 1 жашка чейинки балдар өтө кооптуу учур болуп эсептелинет да. Себеби ошол учурларда балага жанагындай инфекциялык оорулар жугуп калса татаалдашып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн роддомдон төрөлгөндө эле календарь боюнча да 24 сааттын ичинде биринчи БЦЖга же болбосо туберкулезга каршы биринчи эмдөөсүн алат. Андан кийин Б түрүндө гепатитке алат ошо 24 сааттын ичинде. Андан кийин пентавакцина деп коебуз. 5 ооруга каршы вакцинаны. Андан сырткары ага да кошумча пневмококка же болбосо жанагындай пневмония оорусуна каршы кошумча полиомиелитке каршы, чечеткокко каршы вакцина кийин кошулду. Ошолорду биринчисин пентавакцина деп коебуз. Муну биринчи 2 айында алат. Андан кийин 45 күндөн кийин 3,5 айында алат. Үчүнчүсүн болсо 5 айында алат. Баарын убагында алып турганда балада иммунитет жакшы пайда болот дагы, жанагы оорулардан алыс болот. Эгерде жугуп калган учурда да бала жеңил өтөт да, кыйналбай реанимацияга түшүп калган учурлар болот. Кээ бир балдарчы прививка албай калган балдарда анан өтө катуу натыйжаны да алып келет да. Себеби балдар инвалид болуп калышы мүмкүн, менингитке алып келиши мүмкүн, көздөрү көрбөй калышы мүмкүн, кулактары укпай калышы мүмкүн. Бала дагы майып эмес, каза болуп чарчап калышы да мүмкүн да, осложнениясынанчы. Ошон үчүн убагында алууга ата энелерге дагы баягы толук маалымат берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз. Бирок биздин райондо, биздин элибиздин арасында деле ар кандай интернетте туура эмес маалыматтарды алып окуп алышып, биринен бири угушуп, ошолорду угуп албай отказ кылып жүргөндөр көп да. Намаз окугандар, дин жагында жүргөндөр, алардын себебин сурасак, бул туура эмес, составы туура эмес деп айтышат. Баягы мусулманчылыкка терс каршы келе турган продуктулар колдонулат депчи. Анан мунун баары туура эмес. Анын баары жөн эле имиштер да, жөн эле жомоктор да. Экинчилери болсо баягы бири алып, мурунку улуу балдарында алып, анан баягы реакция болушуп, побочный эффект деп коебуз, кыйыр таасирлерди, ошолордон бала температура ооруганын, кыйналганын көрүп, ошондон качышып албай коюшат. Ушундай себептер көп да, ар кандай причиналары. Кээ бирлери болсо тигилер айтты, мындай экен, анан андай экен деп ушундай дайынсыз эле бир маалыматтар менен келип отказ кылгандар бар да. Абсолюттук көрсөтмөлөр бар да, алганга болбой турган. Алар кайсылар? Бул эгерде бала биринчи жанагындай вакцинасын алганда анафилактический шок деп коебуз да. Балада ал вакцинага каршы аллергия болушу мүмкүн. Аллергиянын эң коркунучтуу түрү анафилактический шок да. Тез реакция болот да ушундай. Ошол учур болгон болсо, же болбосо оор шок болбосо дагы оор өтсө биринчи вакциналар, ошолор алганга болбойт да. Бул абсолюттук противопоказания болуп эсептелинет да. Убактылуу противопоказаниялар бар да, ошолорду айтабыз. Мисалы үчүн 3 күнгө чейин же 1 жумага чейин же 10 күнгө чейин метатфот депчи, же болбосо 1 айга чейин бул убактылуу метатфот да. Андан кийин 6 айга чейин бул узак убакытка метатфот болот да. 3 айдан баштап өйдө бул узак убакытка. Себеби бала ар кандай оорулар менен оорушу мүмкүн, ар кандай хронический оорулар менен оорушу мүмкүн, дарыланып атышы мүмкүн. Ошол учурларда алганга болбойт да. Аларга биз
узак убакытка метадылып беребиз. Анан баягы оорусунан сакайып жакшы болгондон кийин ал вакцинаны алып баштаса, кайсы учур болбосун алып баштаса болот да. Азыркы балдарга берилип аткан вакциналар, эмделип аткан балдарды 11 оорудан коргойт да. Буга чейин делечи мындай түшүндүрүп мындай элибиз буга чейин толтура инфекциялык ооруларды ошо вакцинациянын жардамы менен жоюп келген да. А мына ушул вакцинациядан баш тарткандыктан бизде азыр кызамык, кызылча оорулары аябай көп болуп кетти да. Көп болуп келатып, баягы ковид чыккан учурда баарыбыз деген үйдө карантинде отуруп калбадыкпы? Ошол учурда анан жанагындай антисептиктерди көп колдонуп, маскаларды тагынып, ошондойдун таасири менен баягы кичине алыстай түшкөн да, мындай жоголо түшкөн да. А бирок ковид бүткөндөн кийин кайра эле баягы масочный режим сакталбай, баягыдай санитария жок болгондуктан баягы таралышы да көп болуп атат. Андан сырткары жана албагандар да көп болуп кетти да. Мурун жоюлуп кеткен баягы анда санда табылып, анда санда чыгып калып аткан оорулар деле бүт жер жүзүндө айланып жүрөт да, таптакыр жоголуп кетти дегенге болбойт да. Ошондуктан прививканы убагында алышыбыз керек да. Ошол эме боюнча, улуттук календарь боюнча ошентип 5 айында алат, андан кийинкисинде 9 айында полиомиелитке вакцина бар, аны алат. Андан 1 жашында корь кызамыкка каршы алат. Андан кийин 2 жашында жанагы эле 2 айында, 3,5 5 айында алган дифтерия, столбняк, коклюш, анан ошолорго каршы кайра вакцинаны, ревакцинациясын 2 жашында алат да. Анан жаңы өзгөртүүлөр киргизилди. Андан сырткары 11 жаштагы кыздар үчүн жаңы мына мурдагы жылдан баштап ВПЧ деп жанагындай вирус папиллома человека деген жана өзгөчө аял кишилерде биздин Нарын областы боюнча эң биринчи орунда туруп атабыз да. Аялдардын жыныс жана шейкасынан рак же болбосо ошол жыныс органдарына рак болгондор көбөйүп аткандыгына байланыштуу да. Биздин мамлекетибиз канчалаган акчаларды сарптап, сатып алып, адамдарга ошону биздин келечегибиз, балдарга, кыздарыбызга ошондой рак оорусунун алдын алалык деп календарга киргизип коюп, вакцинация кылып берип атышса дагы биздин элибизде болуп атат да. Мына мектептерге барганда эне атасы жок, кереги жок деп кыздарына сайдырбай койгон учурлар болуп атат да. Анан ошолорду айтып чакырып кетет элем, андай отказ кылбаңыздар, эч кандай тастыкталбаган маалыматтарга ишенип алып, ар кандай сөздөргө ишенип алып, балаңыздардын өмүрүнө коркунуч келтирбеңиздер деп чакырып айтып кетет элем да. Анын эч кандай зыяны жок.